Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү. Бүгүн биз инклюзивдик билимди өнүктүрүүгө арналган иш-чарадабыз. Аталган форум жыл сайын өткөрүлүп келет. Бул жылы экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Жана бул иш-чарага жер-жерден мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеген мугалимдер, спикерлер, педагог адистер келип катышууда. Жана иш-чара учурунда булар өздөрүнүн тажрыйбалары менен бири-бири менен алмашат. Бир канча сурооруна жооп болот, ар кандай сынактар болот. Алдыда чогуу көрөбүз. Шамсай Айтматовдун 95 жылдыгына арналган чыңгыз зияда альманах тартуулар. Бул жерде 60-тан ашуун мектептин мүмкүнчүлүктөрү бар. Инклюзивдик билим берүү көпчүлүк айтат, бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга арналган билим берүү керек, бирок бул так ыраңга эмес. Инклюзивдик билим берүү бул даректүү билим берүү кызматын аткаруу, көрсөтүү. Ошону деп айтабыз жана ошондой түшүндүрмөнү ар бир биздин өнөктөш мектептердин кызматкерлерине айтып келе жатабыз. Бүгүн ушул иш-чара эртеден кечке уланат. 3 форматта өтүп атат. Азыркы биринчи формат болсо панелдик дискуссия. Мыкты тажрыйбалуу эксперттер өзүнүн көз карашын айтып берет. Ал эми түштөн кийин болсо кахут, квиз-найт, флешмоб, ошол түрдүү марекелер уланууда бар. Алардын максаты ошол инклюзивдик билим берүүдө кандай жетишкендиктер болуп жатат, ошолор жөнүндө өзүнүн коллегалар менен бөлүшүп жана тажрыйба алмашып. Биздин Залкар жазуучубуздун чыгармаларынан биздин балдардын аткаруусундагы үзүндүлөрдү тартуу кылабыз. Бир убакытта баш мөйдө көтөрүп, наркоезге суу кечип өткөн 2 кишини кокустан көрө калдым. Алар Данияр менен Жамиле экенин дара тааныдым. Эмне үчүндүр алардын жүзүрү чоочулап, сактагандай сүрдүү эле. Сен атың ким? Сен азыр ушинтип аташат. Мурдагы атың эсиңдеби? Чын атыңды эстечи. Атын билесиңби? Өзүң кимсиң? Эли журтуң ким? Каерде туулганыңды билесиңби? Дети стараются для нас, потому что они наше будущее, и мы все пожелаем им только светлого плавания. Многие, когда задаются вопросы, почему мы именно обучаем таких детей, потому что, по крайней мере, в первую очередь это должна хотя бы, чтобы ребенок получил социализацию в образовательных организациях, потому что мы должны их научить правильно жить. Каждый год, когда при выявлении таких детей, многие родители даже боятся, они думают, что этому ребенку в первую очередь никакого образования не надо, а образование в первую очередь необходимо каждому ребенку. И практика показывает, именно такие дети, они, например, в жизни достигают большего. Сөзгө биз Сорос Кыргызстан фондунун жетекчиси Нурияна Картанбаеваны чакырабыз. Инклюзивное образование так важно для фонда Сорос Кыргызстан. И мне как-то сразу вспомнился фильм, который я смотрела про Вторую мировую войну и случай девушки, которую лишили возможности иметь детей, потому что она имела инвалидность. Азыркы учурда каалабайбызбы биз ар бир мектеп ушундай өзгөчө муктаждыгы бар балдарды кабыл алууга даяр болуш керек. Анткени көптөгөн шарттардын натыйжасында балдардын сандары көбөйүп жатат. Балдар кароосуз, мектепке балабакчага барган эмес, мурдатан жакшы мыкты тарбия көргөн эмес. Жана болсо ушу уюлдук телефондор менен отуруп калып, эски туму начар болуп атат. Балдарды агрессивдүү келип атат. Жана ошо официалдуу расмий түрдө инвалидносттери бар. Ошолордун баары келип, ошо мугалимдерге өтө бир кандай кыйынчылыктар жаратууда. Бирок биз аларга даяр болушубуз керек. Мындан ары дагы ушундай балдардын өзгөчө кандай десем талаптары болот. Ошол балдарды мектепке тартып, окуу программасынын негизинде кандайдыр бир жыйынтык көрсөтүш үчүн жаңы ыкмаларды, жаңы подходдорду колдонушубуз керек. Билим мектепке чейинки билим берүү тармагында биздеги Кыргызстанда 24% бала гана бала бакчага барат экен, 76% бала бала бакчага бара албайт. Илимди тастыктаганына караганда
Бала бақшаға барған бала бақшаға бармаған балаға қарағанда өсу деңгейі 16 есе төмен болып кеткен. Баланың миесінің қалыптанышы 5 жашқа шейін, 6 жашқа шейін 90% қалыптанады екен. Эстониялық специалистерменен жолыққандан кейін алардын китептерин изилдеп көрөлү дедик. Карап көрөлү эмне үчүн Пиццадан булар ушундай сонун эле алышты депчи. Анан китептерин алдырдык Эстониядан. Алдырганыбызда прям влюбились да. Ал китептерге невозможно. Самый важный момент бул китептерде окуучунун эң любимый суроосу бар го, даже балдар арасында эле. Бир нерсени буйрсаң, зачем деп берет. Неге деген суроо. Не кереги бар дегенчи. А бул китепте ошол суроого жооп бар экен да. Мисалы ошол эле эмнеге биз жана бөлчөктөрдү үйрөнөбүз, анан жашоодо колдонбойбуз го дей беребиз го. Ал жерде ошол сонун эмелер менен мисалдар менен келтирип койду да. 3-класстын баласынын немесин китебин окуп турсак, асфальтты салганда монча бөлүгү щебень болуш керек, монча бөлүгү бетон болуш керек, монча бөлүгүнө асфальт куюлуш керек, мончасына кум болуш керек деп ошонун бөлчөктү ушундай жашынакай көрсөтүп коюптур да. Балага да кызык, чоң адамга да кызык да. Эстонияда академиялык эркиндик бар. Эстонияда мектептер өздөрү тандайт китепти. А бизде коррупциялык жол менен китептер жазат, академияда отурган чиновниктер өздөрү автор болот да, өздөрү китебин өткөзөт, мамлекет башкарат. Ал биз ошол жаңы мыйзамды кабыл алып калса, биз академиялык жана финансылык эркиндик мектеп директоруна берели деп атат. А бизде каршылаштар айтып атат, жок, чаржайып болуп кетет, мектеп эч ким көзөмөл болсо мектеп болбой калат деп. Тилек каршы андай эмес. Биз кече эле көрдүк, мына Агай деген мугалим кинодо, региондо ошондой мугалимдер толтура. Тилекке каршы академиялык эркиндик жогунан ошол гапырагайлар чыкпай атат да. 100дөгөн, 1000 эң аанды 100дөгөн 200 миң деген ошондой гапырагайлар бар. Мисалы үчүн кече Нокатта Билимхана деген мектепте Мейс Усманов деген директор 9 алтын камга алыптыр. Айылда областта 20 алса жарымынан бир мектеп алыптыр. Ал эч кимге мактанбай ишин кылып атат. Ошол мугалимдерибиз толтура тилек каршы биз кол бутун байлап койгонбуз да. Жок, менин көзөмөлүм аркылуу, менин уруксатым менен, менин кол койсом анан гана кыласың деген. Но, к сожалению, мы за это не боремся. Мы все молчим. Күнүңөрдү чыгаргыла, баарыңар, коркпогула, талапты айткыла, билимдерин тармаганда кандай жаган нерсе, анткени азыр айтып бердим Табибеже. Практик силерсиңер. Биз мыйзам долбоорун 1,5 жылдан бери талкуулап 700 мугалим менен жолуктук. Мугалимдер ушундай сонун сунуштарды берип, региондорду кыдырып келип бардыгы. Бул мыйзам мугалимдердин мыйзамы болду. Ар биз өздөрүнүн оюн айтып, жеке менчик бала бакчаларды, мамлекеттик бала бакчаларды, жеке менчик мектептерди, мамлекеттик мектептерди чыгарып, талкууга салдык. Тилек каршы мамлекеттик мектептин директорлары коркот экен азмаз. Алар ачыкка чыгып айтпайбыз, биз мындай айтып берели деп, ошон үчүн мен айтат элем, качан эл өзү талап кылып, өзү көзөмөлдөгөндө ар кандай бийлик болсун угат. Мен ошо ресурсный центр бар Нарында, номер 8-де. Номер 8-чи мектепте ошол жакта салып берем. Балдар менен иштейм, уже 12 жылдан бери иштейм. Балдар болсо постоянно методдорубуз ар кандай, личностный подход деп коет, индивидуальное обучение деп коет. Очень много различных методов. Эми ресурсный центр Нарында бирөө эле, анан бир ошо негизи ошо бир ресурсный центр болгондо кичине азыраак болуп атат да. Мындай башка жактардан, алыс жактардан келе албайт балдар оорукчан, ата-энелерди алып келгенге мүмкүнчүлүгү жок. Анан ошо өзүбүздүн специалисттер азыраак, логопед, дефектолог, психолог дегендей. Анан ошол экендер болсо жакшы болот эле да. Бул форумда болсо балдар чакырыптыр, анан өзүнчө конкурс организовать этип атышат. Анан эми көрөбүз го, аябай более расширенный формате болуп атыптыр. Бул форумга жакшы өзлөрүнүн поделкаларын эмелерге жана конкурстарга алып келишиптир да. Анан ошолордун баарын көрүп атабыз, таланттарды алып келиптир. Анан Кудай буйрса көрөбүз го. Саламатсыңарбы? Менин атым Жапарова Замира Бердибековна. Мен Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен келдим. Ал жерде педагогика факультетинин атайын педагогика жана психокоррекция кафедрасы бар. Ошо кафедранын башчысымын. Бул кафедрада биз өнүгүүсүндө кандайдыр бир кыйынчылыктар бар, бузулуулары бар, балдар менен иштеген адистерди даярдайбыз. Башкача айтканда сурдопедагог, олигофренно педагог, логопедтерди даярдайбыз. Бүгүнкү иш-чарага биз ошо Евразия фонду тарабынан чакырылганбыз. Бул фонд менен жана Сорос фонду менен көптөн бери кызматташып келебиз. Бул форматта бүгүнкү иш-чаранын форматында экинчи жолу катышып атабыз.
форум TEDx форматта өтүп, бул жерде педагогдор үчүн, практик мугалимдер үчүн жакшы бир өз көндүмдөрүн, практикалык тажрыйбасын алмашуу боюнча жакшы аянтча болуп жатат. Бул жерде ошондой эле форумда биз ушу инклюзивдик билим берүү маселелерине арналган кандайдыр бир көйгөйлөрдү, суроолорду, тажрыйба алмашуу жүрөт. Ошондой эле форумда биз балдарды өнүктүрүүдө, окутууда мыкты кандайдыр бир практикалар менен алмашабыз. Мен үчүн бул практикалык тажрыйба биринчиден, экинчиден илимий методикалык жактан бир жакшы сандыкчага жакшы усулдук көрсөтмөлөрдү ала алам да. Бул жерде биз студент волонтерлор менен да келдик. Студенттер дагы ушул мугалимдердин жакшы практикаларын үйрөнүп, жакшы бир өздөрү үчүн кызыктуу нерселерди үйрөнүшөт деп ишенем да. Нурзат айтып кетти, мен эрте уракта өнүктүрүү боюнча Сидней университетинин физиология борбору менен Австралиянын иштешебиз. Ал эми санариптештирүү боюнча Евросоюздун долбоору боюнча иш алып барамын көп жылдан бери. Анан ушул учурда, азыркы учурда чын эле эски ыкмаларды колдонуу таптакыр мүмкүн болбой калды балдар тарбиялоого деген сөз келип жатат. Эмне үчүн? Азыр дээрлик ар бир үйдө балдар менен гаджеттердин ортосундагы чоң проблема, чоң көйгөй жаралып мындай жаткан учуру. Ушул нерсени чечүүдө, ушул нерсени ата-энелер кантип күндөлүк жашоодо пайдага иштете алат деген биз чоң форум өткөрдүк. Дүйнө жүзү боюнча азыркы учурда инклюзивдүү балдардын көптүгүнө, балдарды эрте уракта өнүктүрүүгө байланыштуу абдан көп тиркемелер иштелип чыккан. Ошолорду биздин ата-энелер, педагогдор, психологдор абдан активдүү колдонууга Евросоюз атайын үндөп келе жатат. Азыркы учурда Кудай адамды мүмкүнчүлүгүн чектегенден кийин, же болбосо кандайдыр бир кылып жараткандан кийин аны сөзсүз артыкчылыгын кошо берет да. Эгерде ал баса албай аткан болсо, сөзсүз колундагы күчү көбүрөөк болот. Эгер колу дагы мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, анда анын мээсинде, көрүшүндө, угушунда, визуалдык эс тутумунда бир өзгөчө артыкчылык болот да. Биздин эң чоң тапшырмабыз дейбизби, же болбосо колдообуз дейбизби, ошол баланын инклюзивдик жактан мындай физикалык жактан мүмкүнчүлүгү чектелген баланын эмне артыкчылыгы бар экенин табууда да. Эң биринчи маселе. Ошол эмне артыкчылыгы бар деп ошол ракурс менен караш керек. Бунун эмне кемчилиги бар эмес, эмне артыкчылыгы бар. И спасибо вам, то, что вы не оставляете наших детей, наше будущее поколение, не уходите на какие-то другие работы. Теперь хочу еще сказать, у нас есть у кыргызов хорошая пословица, да? Сүт сурабаса бала, эмчек кайдан, да? Поэтому ошол талапты баарыбыз биригип, коркпой эле айта бериш керек, коюш керек, себеби бул биздин келечегибиз үчүн кылып атабыз. Жеке өзүбүздүн амбициябыз үчүн эмес, же жеке бир кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, бул чындап эле келечек үчүн кылып атабыз да. Ал эми булар болсо балдардын өздөрүнүн колунан жасалган коонөрчүлүктөрү. Иш-чара соңуна чыкты. Соңунда жер-жерден, региондон келген мугалимдер тайпаларга бөлүнүп, ар кандай сынактарды уюштуруп, бири-бири менен тажрыйбаларын, суроолорун бөлүштү. Жана мыкты катышуучуларга уюштуруучулар тарабынан ар кандай сыйлыктар берилди, эстеликке калчу белектер берилди. Бир канча актуалдуу, көйгөйлүү суроолорду ортого таштырып талкуулашты. Спикерлер менен чогуу алдыга жакшы пландар коюлду.